2017-жылдын апрель айында Ак Орго конушунда эркек киши 10 жаштагы кызды бүт эле үйдүн артында зордуктоого аракет кылган. Айылдашы кыздын кыйкырыгына чуркап барып, педофилди качууга аракет кылганда кармап алган. Кишини айылдаштары байлап, милиция келгенче сабап салышкан. Баарыңарга салам, менин атым Айгерим, жана бул баштан башта. Бул чыгарылышта адамдар эмне үчүн өз алдынча соттоого барарын, жана бул эмне үчүн жаман экенин талдайбыз. Sen daha bir жолу ушундай кыласың бе? Sen daha bir жолу ушундай кыласың ба? Кыргызстанда жарандар кылмышкерлерди өз алдынча соттоого алып, андан кийин гана милицияга кайрылган учурлар аз эмес. Кээде бул кармап жана уруп сабоо менен чектелсе, кээде мындай өз билемдик өлүмгө алып келет. Маселен, Сузак районунун 6 тургуну мал урдоого шектелген 2 адамды кармашкан. Алардын бири кылган иштерин мойнуна алса, экинчиси Асылбек Юсубалиев мойнуна алгысы келген эмес. Андан кийин урдалган аттын ээси аны аркан менен байлап, кыйноого алган. Аркан менен байланган бутуна кан жүгүрбөй, Асылбек ооруканада аларды ампутация учурунда каза болгон. Агасынын айтымында ал ууруу болушу мүмкүн эмес. Анткени буга чейин да мындай көрүнүштөр байкалбандыктан кыйноого кабылганда да мойнуна алган эмес. Асылбек мал урдаган эмес болушу мүмкүн. Ал эми жылкынын ээси бейкүнөө адамдын өлүмүнө себепкер болду. Өз алдынча соттоого тыюу салынган негизги себеби мына ушунда. Кимдир бирөөнү жазалоо үчүн биринчи кезекте анын күнөөсүн далилдеш керек. Ар бир адамдын айыпсыздык презумпциясы деген конституциялык укугуна карама-каршы келет. Демек эл күнөөсүздү жазалап салышы мүмкүн. Эгер биз милицияга же сотко кайрылсак, кылмышкерди жазалай алабыз жана өзүбүз дагы кылмыш кылбайбыз. Кантсе да сиз кылмышкерден өч аласызбы же жөн эле сабап жатасызбы, баары бир мыйзамдуу мамлекет үчүн сиздин аракеттериңиз кол салуу катары кабыл алынат жана ал сизге арыз жазалат. Бул адилеттикке жетүү үчүн сизге кошумча тоскоолдуктарды жаратат. Жакында болгон окуя. Бир тууган эжесин ыдык көрсөткөн адамды атып салганы бул көйгөйдү эң сонун сүрөттөйт. Баары калыстык болду окшойт деп кээ бирлер ойлошот. Бирок ал киши каза болду. Ал эми кыздын бир тууганы киши өлтүргөндүгү үчүн мыйзам алдында жооп берет. Эмне үчүн мыйзамдуу мамлекетте жашап, адамдар өз алдынча соттоого барышат? Ишти тергөөгө милдеттүү милиция кызматкерлери да бар. Кылмыштын оордугуна жараша өкүм чыгарган сот да бар. Күнөөлүү өз жазасын алат эмеспи? Элдин милицияга кайрылбаганын негизги себеби бул органдарга ишеничтин жоктугу. Тергөөчүлөр өз ишин натыйжалуу аткарарына ишенбейт. Сот адилеттүү чечим чыгарарына ишенбейт. Биздин мыйзамдар алардын аткарылышын көзөмөлдөш керек болгон органдардын айынан жакшы иштебей жатат. Алар пассивдүү болот, көбүнчө жеке кызыкчылык үчүн аракет кылышат. Кийинки себеп бюрократия. Көбүнчө иш жөн эле сотко өткөнгө чейин бир нече айлар, түгүл жылдар талап кылынат. Анан өкүм чыгаруу үчүн да ушундай эле убакыт талап кылынат. Мунун баары акчанын, каражаттын жана нервтердин ысырап болушу менен коштолот. Ал эми элдин аң сезиминде дагы эле соттордун адилеттүүлүгүнөн күмөн саноолор бар. Ошондуктан алар кылмышкерлерди жазалоону тандап өч алышууда. Буга 2012-жылы Ак Төбө айылында болгон окуя жакшы мисал боло алат. Анда бир нече тургундар айылдашы Арстанбековду мал урдоого шектенип, 3 саат бою сабап сууга чөктүрүшкөн. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери токтоткондун ордуна жөн гана карап турушкан. Кийинчерээк жабырлануучу окуяга көз салып турган милиция кызматкерлерин баарын аныктаган. Анын ишин тергөө 8 айга созулуп, ар кандай себептер менен 3 жолу, анын ичинде тергөө мүнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулуп, дагы кайра 3 жолу жанданган. Бул ишти караган Адилет укук коргоо уюмунун юристи Сардор Абдихалиловдун айтымында, ишти караган милиция кызматкерлери Замир Кулчуновдун айынан тергөө узакка созулган. Ал пассивдүү иштеген, бул ишти тез арада чече алган эмес. Беттештирүү, күбөлөрдү сурак алуу жана башка ушул сыяктуу ыкчам иликтөө иш-чараларын убагында жүргүзгөн эмес. Балким шектүүлөр анын кесиптештери болгон үчүн ал пассивдүү иштеген. Демек, бийликке ишенбөөчүлүктүн себептери түшүнүктүү. Бирок өз алдынча соттоо уюштургандын ордуна, өзүбүз камалабыз деген коркунуч жаратуунун ордуна укук коргоо органдарынын жана соттордун жакшыраак иштешин талап кылышыбыз керек. Милиция кызматкерлеринин өз милдетин аткарбай жатканы тууралуу коомчулукка маалымдап, коомчулуктун наразычылыгын жаратуу керек. Бийлик аны байкап, чара көрсүн. Алардын аракетсиздигин айыптап, реформаларды талап кылгыла. Ушундай жол менен гана аткаруу жана жазалоо системасы оңдолот. Ушундай жол менен гана биз мыйзамдар чындап иштеген укуктук мамлекетке айлана алабыз.